Osman jollar başsağlığı olup, asman araşık, ömür uzun, bölüşüge gelen olsun. Tügönüzü rızkı versin, toğday dövlet versin, kattas olmet versin. Neni oylasan olsan bari kabul olsun. Aldın arkalı maksatın bari yaşılık olsun. Var mı? Ушул жерге алымдарыбыз келип сабак өтсө, ушул жерден агайларыбыз, агаларыбыз келип тренингтерин өтүп берсе, бул жерден жалаң гана элдин аң сезимин өстүрө турган бир иш-чараларды кылсак деп, ошого жакшы ниет кылдык. Эми алгандын бергени бар дегендей, ушул жерге каражат жагын биз жоопкерчиликтүү болуп калдык эле. Улан Байкеден каражаттарды ала бердик. Эми ошонун берген күнү келди. Улан Байкеден алдык. Эми ошону иш менен тапшыралы деп Улан Байкени чакырып коюшат байкы. Бул жерде бул жактын күйүүчү, ачкычы жана жаштардын, ушул жерде жазалган жаштардын келишими менен муну сөз алды менен айтып коеюн. Ушул имараттын жасалышына быйыл Улан Байке 350 миң сом берди. Карантинге карабай, ушуну залды бекер жасашты балдар. Мына жалпы каражатын эсептесек, терезесин эсептедик, анын ичиндеги да кошумча акчалары бар. Анан балдардын эмгегин кошуп эсептесек, 600 миңге ушул залдын ичи бүтүптүр. 19-жылы башталганда балдар болуп келип, бир иштерди койду керек да, пландарды. Ошонун негизги максаты ичкилик болчу да. Ошол ичимдикти токтотуп алсак, ошонун артынан башка иштер уланат деген бир чоң иштерди баштады элек. Мына Кудай буйруса ошол тегинен көп ишке ашып калды, эл түшүнүп калды, колдоп атат. Ошонун натыйжасы, ошонун мына өзүбүзгө берекесин көрүп баштадык да. Береке ушул мына 1,5 жыл ичинде чыны менен сыймыктана турса боло тургандай иш башталып калды да. Мындай санап келсек, башында мынча элек бир кол менен санасын таппай калчу элек иштерчи. Азыр эми Кудайга шүгүр мындай санаганга мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар да.